Төмөнкү Серафимовкада социалдык стационардык мекемеде бүгүнкү күндө 312 кызмат алуучу жашап, дарыланып келүүдө. Алардын 210-у эркектер, 102-си аялдар. Эң өкүнүчтүү жагдайы жарандардын 56% кыргыз улутундагы адамдар түзөт. Имарат эски болгондуктан аны оңдоп түзөө, таза суу, жылыткыч системалар боюнча көйгөйлөр бар. Учурда аларды жоюу үчүн азыр жетекчилик тарабынан ар тараптан иштер жүргүзүлүүдө. Жаркырап кирип келген Ноорузга карата кызмат алуучулардын көңүлүн көтөрүп, майрамдык маанай тартуулоо үчүн Атайы Бишкек шаарынан өнөр адамдары келип концерттик программа тартуулашты. Турмуштун татаал сыноолоруна туш келген апа-аталар үчүн мындай иш-чаралар аз да болсо эс алып, кыйынчылыктарын унутууга чоң мүмкүнчүлүк берди. Күн менен түң теңелип жаңы жыл болуп атканы, фарс тилинен алганда жаңы күн деген сөздү билгизеткен, баардык жашоо жаңы башталыш керек деп ойлойбуз. Биз дагы өзүбүздүн жааматыбыз менен, ушу кызмат алуучу ата-апаларыбыз менен бир күн кечке сүмөлөк бышырдык. Бул сүмөлөктүн да өзүнүн чоң бир касиети бар экен. Баары бир жакшы маанайда болушту. Эртесини кыз узатуу үрп-адатын көрсөтүп, ушактан чоң иш-чара өткөрдүк. Ушу Ноорузда кыргыз элиме, өзүмдүн мына жааматыма, жашап жаткан кызмат алуучулардын баарысына аманчылык, биринчиден жын соолук каалап кетет элем.